Зарыл ишиң болбосо, Зардалыда пок барбы дейсиң? Эми ошол бир кичине эле бир Мейкомдун бир эмеси куруп берсе, басабар калыш, байланыш, айыл менен байланыш, центр менен байланышып турсак деген. Бул айылдын жашоочулары 19-кылымдагыдай шарттар чап келишкен. Баткендин борборунан 100 чакырым алыс жайгашкан Зардалыда свет жана улдук байланыш, интернет дагы болгон эмес. Ал эми айыл өзү адам өмүрүнө коркунуч жаратпаган жолго муктаж болуп турган. Өткөн жылдын октябрында мега мамлекеттик улдук байланыш оператору Зардалыга базалык станция орнотуп, алысты жакындатып, тургундарды дүйнө менен байланыштырды. Saat 5'e çeyin Leningrad'da kızın nevrelerim şondan 5'e çeyin сүйлөштүк. Ошондой эле мега кышкы туризмдин алдында Бишкек Каракол каттамын бойлой 4G орнотту. Өзгөчө боом капчыгайында Меганын абоненттери сапаттуу байланыш жана интернет менен камсыз болушту. Мега өткөн жылы Париж Олимпиадасын Мега ТВ мобилдик колдонмосу аркылуу жогорку сапатта түз эфирде алып берүүнү да камсыздады. Миңдеген көрөрмандар кыргызстандык спортчулардын ар бир беттешин түз эфирде көрүп, колдоого мүмкүнчүлүк алышты. Компания ошондой эле Өмүрзаков атындагы башкы стадионго акысыз Wi-Fi орнотту. Стадиондо киши көп чогулганда, ири иш-чаралар болгондо сапаттуу интернет дайыма болот. Андан сырткары Мега социалдык маанилүү демилгелерди да колдоп келет. Мисалы, өткөн жылы Ош шаарындагы номер 12-мектеп интернатында өзгөчө балдар үчүн компьютердик класс ачты. Ошондой эле демилге Сокулук балдар реабилитациялык борборунда да ишке ашты. Быйыл Мега мамлекеттик улдук байланыш компаниясын түзүлгөнүнө 19 жыл болду. Меганын 100% акциясы мамлекетке таандык. Мамлекеттик оператор өлкөнүн 99%-нан ашык аймагын сапаттуу улдук байланыш жана жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыз кылып келет.